10 жолу ажылыкка алып барсаң дагы bir рет, bir жолу түнү ойгонуп сага сүт берген акысынан кутулбайсың. Кичинекей кезде баары бир эле да түнү да ыйлайсың, күндүзү да ыйлайсың. Же түнү уктатпайсың, же күндүзү уктатпайсың. Ошон баарына чыдап, сабыр кылып кызмат жасады. Анан ата энеден башка бирөө, байкебиз, тайкебиз бизге жакшылык кылса бир кезде айтат: "Мен сага ушинткем. Мен сага велосипед алып берген. Кичинекей кезиңде мен карагам сени." Бирок апаларыбыз эч качан бизге айтпайт: "Балам, мен 2 жыл сени карагам" деп милдет кылбай. Же милдет кылабы? Аллах разылыгы үчүн апаларыбыз бизге ушунчалык кызмат кылган. Апа кылган кызматты, ата кылган кызматты эч ким кыла алган жок, кыла албайт да. Biz ыйласак ыйлайт эле, оорусак ооруйт эле. Biz кубансак, силер күлгөндө апаңар дагы кошо күлүп кубанат эле. Демек, ата эненин кубанычы силердин кубанычыңарга байланышкан эле. Кыскасы канча кыйналды, өтө кыйналышты. Бирок бизди ушул жашка жеткенче багып, кийиндирип, окутуп, чоңойтты. Эми биз ушундай бир ниет кылышыбыз керек. Аллах буйурса, мен бүгүндөн баштап, ушул жашымдан баштап, өмүрүмдүн акырына чейин ата энемди жалаң гана кубандырамын.